Программабызды улантабыз достор. Биздин ошо демөөрчүбүздүн дагы бир өкүлү келген. Сиздер менен тааныштыралы. Ошо KG Group компаниясынын башкы директорунун орун басары Өмүров Марат Жеңишевич bizde конокто. Саламатсызбы? Кутмандыгыңыз менен кош келиңиз. Рахмат, кош булдук. Кош келипсиз. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Оюндарды көрдүңүзбү? Ооба, абдан жакшы болуп атат. Окурмандар да, угармандар дагы, Көрөрмандар дагы келишип. Айнур Аттыбайым бүгүн биринчилерден болуп чалып эле, биринчи ушундай белекке ээ болду. Негизи сиздердин жумушуңуздар тууралуу сүйлөшөлү, кандай болот? Рахмат, биз курулуш компаниясы катары акыркы жылдары абдан чоң ийгиликке жетиштик деп айтсак болот. Бул жалгыз эле курулуш тармагында эмес, деги эле элибизге болгон кызматта дагы артта калбай, кайсы жерде элибизге боло турган кызмат бар болсо, ошол жерде дээрлик ушул курулуш жаатында ишибизди алып баратабыз. Буюрса. Сизге ушул келерки суроосу ушу социалдык проект тууралуу сурагыбыз келип отурат. Анткени социалдык тармактан сиздер жетишпей жаткан, балким муктаж болгондорго сиздер жардам берип келесиздер. Негизи жылына канча адамга ушул социалдык жактан үй салып берүү же болбосо үй белек кылуу каралган жана ушул келерки 2016-жылкы социалдык проект тууралуу айтып берсеңиз. Рахмат, негизи биз ар бир турак жай курулуп атканда, ошол башталганда дээрлик социалдык программа, сиз айткандай социалдык программанын негизинде ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөргө же болбосо мамлекеттик мекемелерде иштеген кызматкерлерге батирлер бөлүнүп берилет. Дээрлик бир үйдүн жарымы кадар батирлери ошол мамлекеттик мекемелерде иштеген кызматкерлерге бөлүнүп берилет. Бу жыл дагы ушул бөлүнүп берилип атат. Кийинки жылдарда буюрса ошол пландаштырып атабыз. Бул буюрса этап менен улана берет жана кеңейе бермекчи. Ал эми сиз айтып кеткендей жардамдашуу негизинде же болбосо кайтарымсыз болгон батирлерде болгон бул жыл ичинде жүргүзгөн акциялар негизинде. Кандай критерийлер менен тандалдыңыздар? Мисалы үчүн биз былтыр эң жаш үй бүлө ошол эле учурда эң көп балдардын ата-энеси катары бир сынак жарыялаганбыз, акция жарыялаганбыз. Анын негизинде бир байкебиз ошол жаш курагына карабай 10 баланын атасы болуп, ошол сынактын жеңүүчүсү болду. Биз ага ошо татынакай батирибизди белек кылдык. Бул да болсо улутубуздун көбөйүшү, Кыргызстаныбыздын көбөйүшүнө чоң салым кошот, чоң бир түрткү болот деген ниетте кылып атабыз. Ушундай кызыктуу немелерибиз, акцияларыбыз улана бербекчи буюрса, мындан кийинки жылдары дагы. Жакшы экен. Кыргыздардын санын көбөйтүүгө ушундай жардам берип турбайбы? Негизи байкашымча ушу KG Group компаниясында жалаң гана биздин кыргызыбыздын патриот мырзалары иштейт. Анткени сиздердин көпчүлүк ушул салып жаткан үйлөрүңүздүн аталыштары дагы кыргыз элине салым кошкон, тарыхта калган улуу инсандардын атынан коюлган. Негизи бул нерсени кандай максатта жасап жатасыздар? Туура айтасыз. Биз Кыргызстаныбыз ушу дүйнө жүзүндө карап көрсөк, кичинекей эле өлкөдө жашайбыз. Саныбыз да белгилүү, буюрса жакын арада ошо 6 миллиончу бир наристе төрөлгөн турат. Бул дагы сүйүндө турган кабар. Биз буюрса мындан да көбөйө берели деп ушул улуттун көбөйүшүнө дагы салым кошуп атабыз. Анан сиз жогоруда суроо бергендей, биздин компанияда кайсы жерлик экени суралбайт. Кыргыз Республикасынын жараны болгону, иш билгени, өзүнүн ишин мыкты билгени бул жетиштүү. Ошондуктан биз барган жерибизде дагы жерлигин сурабайбыз. Кыргызстан жараны болсун, ишин билсин, ишин аткарсын. Ошол гана биз үчүн чоң кубаныч, бул чоң жетиштүү. Туура, негизи чындыгында абдан жакшы жөрөлгө десем болот. Анткени айтып коет эмеспи, глобалдуу ойлон жана локалдуу кыймылда деп. Мына ушуга карата сиздер дем күч алдыга болгон мисалы иш максаттарды ашыруу үчүн кайдан аласыздар? Дем күч, идея, ой деген нерсени. Бул идея бизде негизи жетекчибиз Имамиддин Асамидинович ушул жаш курагына карабай өзү дагы ушундай идеяларды көп ойлоп таап, биздер менен кеңешип, ар бир иштин алдында ошол бир кеңешип кескен бармагы оорубайт сымал көп нерсени ошол сиздерге кеңешет, анан кийин бир чоң жакшы идеяларды айтып келет. Дем күч идея бул өзүбүздүн идеологиябыз. Сиз жанагы айтып кеткендей, бул биз куруп жаткан имараттардын аталыштары дагы кыргыз тарыхынын улуу инсандардын атынан берилди. Бул дагы болсо бизге чоң түрткү берет деп ишенебиз да. Тарыхыбызда Манас болсун, Сейтек болсун, Семете болсун, ушу Байтик Батыр болсун, мына Курман Жандатка, Алымбек Татка сымал буюрса
биздин тарыхыбызда улуу инсандар көп. Мындан дагы демек улана бермекчи да, биздин курулушубузда улана бермек, ошол аттары дагы татыктуу, жарашыктуу аттар, ысымдар берилет, ыйгарылат. Жакшы, ана мындай да суроо бергим келип атат. Жакында эле бир сюжеттен көрүп калдык. 4 баланын ата-энесине дагы ушундай батир тартуулашат деп атышат да. Ооба, Кыргызстан жакынкы тарыхында дагы чоң сүйүнүчтүү кабар болду. 4 баланын ата-энесине ошол кубануу менен биз дагы кабыл алдык. Ошол жетекчиликтин демилгеси менен, чечими менен ошол ушуларга да түрткү болсун, ушуларга да жардам болсун. 4 балабыз дагы, бөбөгүбүз дагы аман эсен чоңойсун, жакшынакай татынакай жылуу жумшак жерде өссүн деп ошондой батир тартууладык. Мындан кийин дагы ушу сымал болсун, Кудай буйрса 5 болсун, 6 болсун, буйрса ушулар акырындык менен улана бермекчи. Андыктан урматтуу көрүүчүлөр, сиздерде ушундай 4-5 балдар төрөлүп калса, сөзсүз түрдө ойлонбой туруп эле KG Group курулуш компаниясына кайрылыңыздар. Сиздерге ушундай жакшы батирлерди ыйгарышат экен. Абдан жакшы. Анан кийин дагы мындай суроо берим келип атат. Сиздердики ушундай кыш мезгилинде курулуш иштери, жагандай цемент куюла турган жерлери токтойт да? Эмне себептен? Жок, цемент куюла турган жерлер токтойт. Бизде жылда 12 ай болсо 12 ай бою ишибиз жүрүп жатат, Кудайга шүгүр. Ошол бетон чыгаруучу заводдорда ошого жараша өзүнүн кошулмаларын жасашат. Эч качан тоңгонго каршы кошулмалар бар. Биз демек кышында деле тоңбойт. Кышында да тоңбойт. Биз керектүү жылуулуктарды, керектүү тартипти сактайбыз. Бетон куюучулар дагы ошонун негизинде, ошонун таризинде бетон аралаштырмасын ошого жараша кышкы мезгилге ылайыкташтырып куюп беришет. Жакшы, сизге акыркы суроомду бергим келип отурат. Негизи азыр кыргыз элинин көйгөйү десем болот. Анткени Кыргызстанда үйлөрдүн, батирлердин баасы абдан жогору болуп кеткендиктен, Кыргызстанда ар бир 3-5 жарандын батири жок жүрөт. Негизи бул көйгөйдү жакын аралыкта чечсе болобу? Буюрса ушул темп менен кетсек, биздин дагы негизги максатыбыз ар бир жаран, Кыргыз Республикасынын жараны ушул үйсүз калбаса экен деп. Конституцияда да берилгендей, ар бир жаран бир жерге укуктуу, же бир үйгө укуктуу. Биз ошол укуктууна бөлүшүп, ошол үй бергенге аракет кылабыз. Жогоруда да сиз суроо берип кеткенсиз, социалдык маселелер боюнча, социалдык программалар боюнча батирлер бөлүнүп берилет. Булар көбүнчө ушу мамлекеттик кызматкерлерге иштегендерге азыр деле уланып жатат. Мурун дагы болгон, азыр кеңейтилип жатат. Буюрса эмдиги жылы дагы ошол 3 этапта биз батир бөлүп берүүнү чечип атабыз. Бул медицина кызматкерлери, врачтар, милиция же болбосо укук коргоо органдарынын кызматкерлери, ошондой эле билим берүү тармагында эмгектенген мектептердеги мугалимдерге деп ошол сынак жарыябайбыз. Буюрса ийгиликтүү аяктаса, ошолор дагы батирдин ээси болуп алышат. Алдыңыздарга мына ушундай жакшы максаттарды коюп турсуздар. Ишке ашышына тилектешпиз ар дайым. Бизге жакшы жаңылыктарыңыз менен келип туруңуздар. Чоң рахмат, таң эрте келип мына ушундай пайдалуу, жакшы маек куруп бергениңиз үчүн. Рахмат сиздерге дагы тунук эфир каалайм. Рахмат, ийгиликтер болсун. Жакшы туруңуздар.